Азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча бул автоунаанын номерлери жалган болушу мүмкүн. Азыр инспектордон автоунаанын номерлери жалганбы, жалган эмес экенин каттайбыз. Бүгүнкү эфирде Талас облусундагы жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо инспекторлорунун чалак кайың алып барган иш чарасы тууралуу айтып беребиз. Көчө алып келдиңиз, айдоочуларга чыгарылат. Автоунааны документтерин алып келип өзүн тактыктап көрсөттүм. Азыр айдоочуну кой берем машинасы менен. Бул унаа терезелеринин бардыгына кара жылтырактарды чаптагандыгы үчүн токтотулду. Айдоочудан документтерин текшергилгенде жайында эмес болуп чыкты. Машина документтери какта? Паспорттун данныйыңыз барбы? Паспорттун данныйыңыз барбы? Не документтер? Машинанын врачтан документтери алып. Камерада көрөсүң да. Ага, сыйрып салайынбы? Азыр ошо сыйрып. Жок, станка киргизбеймисиз? Өзүңүз. Станка здесь эле сыйрып коюшу. Полный. Где-то лобойда да бар. Сен правың жок го? Айдоо көлүм. Паспорт не бар? Азыр просто. Өзүң паспортун. Мен паспорт берки машинада алып калгам видеода. Врачка машинасын айдап тияка келаткан. Сау. Пока өзүңдү такташ үчүн азыр таклиптен өтүү үчүн азыр. Сиз менин жаныма отурсаңыз. Алдыр эле келбегенин. Мезгилде. Жөн ошо жерге алып бересиз, ошо жерден эме болсо ошо жерден чыгарып бересиз. Кака? Жак отуруңуз. Эмеге базага дейбиз. Эреханга. Эмеге окуга келебиз. Эми жазайын десем эч ким данныйым жок экен, но инеңке окшойт да. Облусундагы рейдтик иш чарабыздын эң алгачкы эле кадамдарында бул кара түстөгү автоунаа токтотулду. Албетте өзүңүздөр жогоруда көргөндөй терезелери караңгылатылган абалда автоунаанын айдоочусу айдап бараткан жана азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча бул автоунаанын номерлери жалган болушу мүмкүн. Азыр инспектордон автоунаанын номерлери жалганбы, жалган эмес экенин тактайбыз. Инспектор башында мыйзам чеги менен иш алып барып жаткан. Бирок ызчуунун баары айып короосуна келгенде башталды. Так, азыр биринчи бул автоунааны биринчи кармаганыбыздан себеби тонировка боюнча кармаганбыз. Терезелерин караңгылатып алгандыгы үчүн ал боюнча мына ошо протокол түзүлдү. 129 берененин 3-бөлүмү менен 7-20 пункту менен актыга киргизип берди. Болгону текшерүү учурунда айдоо көлүгү жок, каттоо көлүгү жок болчу. Бу жерде автоунаанын азыркы тагып жүргөн номери боюнча 52-53 та деген номер экен, бирок бул буга таандык каттоо автоунаалык каттоо көлүгү жок болуп атыр, бирок подложка болуп атыр депти го. Өзүңүздүн каттоо көлүгүн көрүп коюңузчу, машинаңыздын. Бул жерде российский номер деп атат, аскорбош. Бул терезелерди караңгылатканы боюнча
Биринчи протокол түзүлдү азыр мынакей. Асанбеков Айбек дейт. Кундуз Бекович дейт. Азыр экинчи протоколду түзөбүз азыр. Жалган номер үчүн. Жалган номер экен да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жанагы биз жогоруда инспектор автоунаанын бул номери жалган же жалган эмес экендигин тактап берет деди элек. Азыр эле тактап бизге жогоруда айтып берди. Бул боюнча биринчи автоунаанын терезелерин караңгылатып жүргөндүгү үчүн айдоочуга 5500 өлчөмүндөгү айып салынса, ал эми жалган номер тагып жүргөндүгү үчүн 10 000 сомдук айыпка жыгылат. Эгерде айдоочу 15 күндүн ичинде ошол айыптын бардыгын төлөй турган болсо, анда айыптын 50% кыскартылат. Эгерде андан көп болуп 15 күндөн өтүп кетсе, анда толук айып пулдун баарын төлөөгө туура келет. Чат башлайбыз. Чат. Жарсын бөлгөсүп коюп жүрөбүз. Стаканза. Тишкенге сыйлыктан алсын деп болот. Жаатан бери тартып коюп Чолпай кечиресиз, болгон процесс тартат да. Анан жумушумда. туура түшүнүңүз жумушта. Мисалы сиздин деле өзүңүздүн бир жумушуңуз бар чыгат. Жумушуңузду аткарасыз. Азыркы мыйзам боюнча автоунааны документтерин алып келип өзүн тастыктап көрсөттү. Азыр айдоочуну кой берем машинасы менен. Сиз азыр номериңиз жаныңыздабы? Ошону сразу тагып коюңуз, ошол жерден тагып, анан чыгасыз. Тагып. Айдоочу автоунаанын чыныгы номерин азыр ордуна койду. Анан эми бул жерде мындай жагдай жаралды да. Автоунаа биринчиден терезелери караңгылатылган болчу. Экинчиден автоунаанын айдоочусунун жанында, айдоочунун дагы автоунаанын дагы жана айдоочунун дагы айдоочулук бөлүгү жок эле. Бирок бир аз убакыт болжол менен 1 сааттай убакыт өткөндөн кийин айдоочу ушу бардык документтерин алып келип инспекторго көрсөттү. Инспектор бул боюнча бардык протоколдорду түзүп, тийиштүү кагаздарды толтургандан кийин автоунааны азыр айып короосунан чыгарууга уруксат берип жатат. Ооба, чындап эле унаа айып короосунан чыкканы жатат. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй инспектор ага уруксат берди. Албетте протокол толтурулгандан кийин. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул кара түстөгү автоунаа айып короосунан чыгып кетип бара жатат. Мынакей бул менин колумдагы китеп 2019-жылдын китеби. Эмне китеп десеңиздер, бул жол эрежесин бузгандардын жол эрежесиндеги эле тийиштүү беренелердин баардыгы жазылган китеп болуп эсептелет. Бул жерде жазылып турат. 122 берененин 1 бөлүгүндө сөзсүз түрдө айдоочу жанында айдоочулук бөлүгү болуусу керек дейт. Эгер болбосо автоунаасы айып токтотуучу жайына коюлуп 1000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынат экен. Эгерде биз буга чейинки рейдтерибизде, биз буга чейинки иш-чарабызда жанында документи жок, жанын тактап айтканда жанында айдоочулук бөлүгү жок айдоочулардын баардыгы айып токтотуучу жайына автоунаасы коюлуп келген. Бирок көп убакыт өткөндөн кийин деле, аз убакыт өткөндөн кийин деле айдоочу айдоочулук бөлүгүн алып келгени менен деле айып токтотуучу жайынан автоунаа эч качан чыккан эмес. Бул мыйзамда ушундай деп каралган. Азыр эмнеге айып токтотуучу жайынан автоунаа чыгып кеткендиги бизге дагы суроо болуп жатат. Эми айдоочулук көлүк тууралуу да сөз кылбай туралы. Унаадагы жалган номер тууралуу айта турган болсок, Бишкек-Ош, Бишкек-Торгарт жолдорунда коопсуз шаар долбоорунун камералары орнотулган. Дегенибиз, бул унаа жалган номери менен келе жатып, жол эрежесин бузса сөзсүз түрдө камерага тартылат. Ал эми инспектордун бул кадамдары коопсуз шаар долбоорун эсинен чыгарып койгондой эле элес калтырды. Себеби жалган номер тагылган автоунаалар сөзсүз айып короосуна киргизилип,
ошол эле жалган номер инспектор тарабынан алынып, коопсуз шаардын камералары бул жалган номер тагылган унаанын жол эрежесин бузуп түшкөн-түшпөгөндүгүн аныктагандан кийин гана унаа айып короосунан чыгарылмак. Дагы бир жолу баса белгилей кетсек, эгерде жалган номер тагылган унаа чындап эле жол эрежесин бузганы камера аркылуу аныкталса, канча сумма болсо ошончо сумманын баардыгын айдоочу мыйзам түрүндө төлөөсү керек. Ал эми бул жерде инспектор айдоочуну айдоочулук күбөлүгү жок. Унаа башкарып жүргөн жеринен кармаса да, унаадагы номерлер жалган болсо да, унаасын айып короосунан чыгарып жиберди. Ал эми бул тууралуу Талас облустук жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынын тескөөчүсүнөн сурасак, ал мындай дейт. Эгерде айдоочу азыр ушу айдоочулук көлүгүн алып келсе, айдоочунун автоунаасы айып короосунан чыгарылат протокол түзүп. Эгерде биз ушул жерде түзүп бүткөнчө алып келгенибизде айдоочулук көлүгүнө чыгарылат. Эгер бүгүн алып келе албаса, анда качан алып келгенин штрафын төлөп алып кетет. Бүгүн эмес. Бул жагы бул болду. Кыскасы, бул инспекторлор буга чейин кандай иш алып барып жатышкандыгын билбесек да, бул кылган иш аракеттери бизди таң калтырды. Баса тийиштүү жактар мындай иш билген кызматкерлердин ордун тез эле таап, мыйзам чегинде териштирүү жүргүзөт деген үмүттөбүз. Ал эми бул Матиз үлгүсүндөгү унаанын терезелери толугу менен караңгылатылган. Өзүн Таластагы Тамадалар ордосунун операторумун деп тааныштырган жаран айдоочусу болуп саналат экен. Сиз айдап барасыз, тосуп да. Тоскон жок да эч ким. Ким тосты? Жөн жерин айдап кетип го. Айдап кеттим, анан тек Сиз ортосу. айдан жоксуңбу ошо? Биз бул жерге айдоочу менен инспекторлор кайма айтышып жаткан жеринен келдик. Мындан аркы окуянын өнүгүшү алдыңкы мүнөттөрдө. Сіздер точно чыгат да чыкпайт деп сурап атпайсыздар. Мынакей коомдук тейлөө корпорация Темирлан Сейитбек болуп телевизор программасы бул сөз чыгат. Бул инспектордун адамдары мыйзамсыз болсо дагы, сиздики мыйзамсыз болсо дагы аны азыр аягына чейин такташат. Андан соң ошо өзүңүздөр билгендей эле, өзүңүз оператормун деп атпайсызбы? Эл дагы өзү ким кайсы тарапта, чындык кайсы тарапта чындык бар экенин эл көрүп алат. Биз болгону гана окуя кандай болсо ошону чагылдырып коюу милдетибиз да биздин. Сиз өзүңүздүн версияңызды айтып берүүгө. Мен өзүм Тамад ордосунда иштейм, оператор болупчу. Азыр мен бу жерде ресторандан чыгып келатам. Жумушка баратам да. Анан Талас телевидениясына жолугуп коюш керек да жумуштарымды. А мен бу жерден өттүм өзүңөр эле көрүп тургандайчы. Анан бу жерде азыр силер азыр эле келдиңер. Кеч келдиңер силер. Бу жерде бирок эч ким палка көтөрүп тоскон жок да. Анан мен телевидениянын алдына токтодум да, мен парковкага жумушум менен. Анан токтогон машинаны келип алып, мисалы, ондай токтогон машинаны келип алып эле кармай берген болобу, болбойбу? Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, айдоочу бул Таластын борбордук аянтынан автоунаамды айдап өттүм дейт. Өзүңүздөр көргөндөй, мына терезелерди бардыгы кара жылтырактар менен курчалган. Азыр инспекторлордон бул жөнүндө дагы сурап көрөбүз. Бирок дагы бир нерсени белгилеп кетишибиз керек. Айдоочу өзүнүн сөзүндө бул жерден айдап өттүм. Айдап өткөндө мени тозгон жок деп атат. Бул боюнча кандай эгер эскертүү бересиз? Бул боюнча биз передвижной ночной группа азыр иштеп жүргөнбүз. Талас областында тонировка жана гос номер деген рейд болуп аткан. Ошол рейдтин негизинде бул машина автоунаа боюнча бизге ориентировка келген 966 аянттан базарды көздөй направление кетти деп. Мен деле сыйлайм. Опытын бүткөн мен организация безопасности дорожного движения. Бирокчу эскертүү берилет. Рациядан сиздин автоунааңыздын номери келип атат. Кызыл Део Матис 966. Биз базарда передвижной иштеп жүргөнбүз. Сиздин автоунааңызды айтар менен эле биз сиздин алдыңыздан встречный стак келип автоунааңызды сокуп жаңы эле токоп аткан учурда биз келдик. Мен туура айтасыз, мен сыйлайм. Азыркы учурда биздин мамлекеттик деңгээлде гос номер и тонировка деген бул рейд мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан рейд. Мен өзүмдүкү болсочу, өзүм машинамды беречи. Мындай да байке, сизге түшүндүрүп коеюн. Сиз машинаңызды Айдоочу бир гана сөздө тагыраагы токтоп турган унаага эмнеге протокол түзөсүңөр деп кайталап жатты. Бирок инспектор бардык жагдайды түшүндүргөндөн кийин гана муйгансыды. Бирок эскертүү бериңиз. Азыр шырысаңыз. Ана муну YouTube'га сөзсүз, YouTube'га эмес, бул каналдан чыгат. Каналданмы? Анда жакшы. Каналдан чыгат, андан кийин YouTube'га коюлат. Мына. Мен сиздин автоунааңызга азыр Кыргыз Республикасынын жол эреже китебинин 129-белгинин 3-бөлүмү менен административдик протокол түзөм. Именно ушул азыр тонировка жана гос номерге бул мамлекеттик деңгээлде рейд болуп аткандан кийин эч кандай эскертүү жок. Эскертүү берсе эле болот. Жок. Иә.
Рыспаев Байболот Аширович 1958 жылы туулган. Бул жаран үстүбүздөгү жылдын 2 октябрь күнү өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Байболот агабыз көп учурда акыл эстен танып, бардыгын унутуп койгон жагдайы бар. Андыктан сүрөттөгү жаранды көргөн билгендер болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, жакындарына билдирип коюңуздарды өтүнөбүз.